Мелисе, мен анда КТР'де иштейт элем, Раматылык Мелис Эшимканов тирүү. Бизди ушу журналистика боюнча окутат экен силерди. Швейцариядан 2 аял келиптир, барып ошо балдарды окутуп келгиле деп мен анда Ала Тоо программасында иштейт элем, маалымат программасында. Бизди жиберди ошо жерге. Анан биз журналистика боюнча окуйт экенбиз деп барсак, баягы 2 аял, бир 60-70-лердеги 2 апа. Кичинекей күчүктөрү бар. Анан аны кийинтип алган, тырмагына чейин боёп, баягы күчүктү кийинтип тим эле сылайт, өзүнөн жакшы көрөт күчүк. Анан бизге сабак өтүп баштады дагы, башында бир жарым саат журналистика боюнча сөз болду, анан эле гендердик саясатка өтүп кетти. Аял менен эркектин укугу, анан эркек да кошо декретке чыгыш керек, анан эркек да антиш керек, миниш керек деген маселеге өтүп кетти. Анан мен ошол жерден анан туруп анан котормочуга айттым, сен сөзмө сөз которуп бер. Кечирип койгула, силер биринчи саясатыңарды жүргүзөрдөн мурда кайсы мамлекетке келип атканыңарды, кайсы элге келип атканыңарды анализдеп алып келгиле. Бизди кыргыз деп коет. Кыргыз кызын сыйлабаган эл деп эч ким айта албайт. Дүйнөдө кызын сыйлаган кыргыздан башка эл жок. Эгер кыргыз кызын сыйлабаса, Курманжан апабыз чыкпайт эле. Мейли Курманжан апабыз кеченки окуя экен. Каныкей апабызчы. Мына 1000 жылдык Манас тарыхы деп жүрөбүз. Манасты манас кылган Каныкей деп ар бир сөзүндө баса белгилеп атпайбы? Тамагын даярдап, кийимин даярдап, олпогун даярдап, куралын даярдап, башка жака чыгарып, узатып, жакшы сөз менен кайра тозуп алып атат. Кыргыз эгерде кызын сыйлабаса, жаңыл мырзалар, кыз сайкалдар чыкпайт эле. А биз кыргызда дедим, сиздерге окшогон 60-70-деги апанын арты 10дон, алды 30тан небереси бар деди. Ошолор келип балдарын небереси менен убара алар, ошолорду тарбиялап, ошолорго багыт берип, ошолорго жол көрсөтүп, келин кызына жардам берип. Кудай сактасын дедим, 60-70ке келгенде силерге окшоп 2ден күчүк көтөрүп, ошондо 1ден күчүк сылап, күчүктү сүйүп калгандан Кудай сактасын. Биз деген улут, нарыктуу элбиз, уңгулуу элбиз. Анан бизге келип алып ошонтип эки ортодо бузук салып, анан аял менен эркек дегениңерди токтоткула деп, анан мен балдарды алып кетип калдым кыздарыбызды.